Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Базар Коргондомун. Базар Коргондо Карача деген айылда жүрөм. Бүгүнкү чыгарылышта эки кунан, бир ат чыгат. Азыр бул биринчиси. Атасы жанында турат. Азыр маалыматыны алабыз. Булар 1,5 жаш азыр? 1,5 жаш. Полторашкалар. Жазга кунан болот. Жазга кунан. Анда маалыматыны берели бу караны. 3 туягы ак экен, Алдыдан 2 туягы, анан арттан 1 туягы. Анда маалыматыны баштадык, ака. Кандай тай, кантип келип калган, бир баштан айтып бериң, Россияда женим бар, ошо. Атка кызыгып ошо тайлар салды эле. Жазда келген, жаздан бери карап атам. Россиядан келген экен да? Россиядан келген, Абакандан келген. Абакан. Бу атасынын дайын барбы же? Атасы ошол жакта улакка чабылып жүргөн ат экен. Өзүбүздүн кыргыздардан колунан эле келгенби? Кыргыздардын колунан алынган. Кыргыздардын колунда туулуп, кыргыздардын колунан алынган. Жакшы. Мына достор, кыска эле кылабыз. Атты кабак башын көрсөтөйүн. Бул тайдын кулактары чоң экен. Көзү да кичинекей экен. Кабагы, жагы, мойну, көкүрөгү аябай кенен экен. Буту колу таза. Булар эми жайлоодон келди да? Жайлоодон келгенде сентябрдын 1-inde келген. Ошондон бери 1 айдан бери талада эле айланып турат. Азыр таладан айналып келдик. Көктө? Көктө. Бедеде турат. Бедеде турат. Акам нары жетелеңчи. Буттарындагы чатка аяктарын көрсөтөлү. Достор, Абакандан келген 1,5 жаш өспүрүм. Азыр мындан кийин да шерге чыгат. Болду, кайта бериң. Бою канча чыгат? Боюн өлчөп көргөн эмесмин. Бою өлчөнгөн эмес. Бойлорун деле өлчөбөдүм. Туяктары дагы өсүптүр. Бу эми бу миңге эмес, Миңге эмес, жок, улуу тайлар. Улуу, азо деп коет. Бул биринчиси. Акем, басыны канча дейбиз? Басын ушу 140 000 сом деп коебуз эми, жакын. Жакыны 140 000. Бул сизге деле жакшы эле пулга келген окшойт, Ооба, жакшы эле пулга келген болчу. Бул жол кирелери жөнүндө айтып калдыңыз. Жол кирелери канча миңден болду бу келиши? Жок, буну тайлар арзан эле алынган өзүчө. Жакшы эле пулга алынган тайларчы, жөндү эле. Жол кирелерин эсептебей калган экенбиз да. Жол кирелери Бишкекке чейин 30 000 сомго келди. Сомго 30 000ге келди, Абакандан Бишкекке чейин. Бул жака 5 000. Бул жакка 5 000ге келди. Ал жакта 2 күн, бир күн кармады, 2 000 сом пул алды эрде дагычы. Ошентип келген тайлар да эми булар сәл. Мынакей достор, мына ошентип баасы көтөрүлдү. 35 000 кошкондо баасы бир топ эле көтөрүлүп калат. Мына 140 000ге коюлду. Бул биринчиси. Кара 3 туягы ак. Боюну буттарындагы неме кажып коюпту жипчи. Боюну 1,50 деп койсок кандай болот? Көз чаманы 1,50 болот. Мынакей, бул экинчиси. Ака, бул дагы Абакандан келгенби? Ооба, экөө бир жерден, бир короодон экөө. Бул жанагы тижолобоз аралаштан экен да бул. Көшү көп, жиликтери жоон, бою да бийигирээк экен бунун. Кабагы чабдардын, көкүрөгү тоголу таза, ат жагы таза. Арты көрүнүшү. Бул деле
1,5 жаш. 1,5 жашка ая. 1,5 жаш. О, тумшугуна сөл чыгып турат. Туз желетип койсоңуз, же аркандаганда алдына туз коюп койсоңуз, ушул жок болуп кетет. 1 айдан бери турат ушу. Бул экинчиси Чабдар. Ага, бунун акчасын канчага коесуз? Буну 160 деп беребиз. 160 миң. Экөөнүн жашы бир жерден келген, Россия, Абакан. Абакан, Ипотең Абакан. Бул деле 1,5 жаш. 1,5 жашта. Жакшы экен. Жебичтери Достар, ден соолуктары жакшы. адрес базар койгондо турат. Телефон номерди экранга коюп койдум. Сурооңуздар болсо бересиздер. Буюрса ар кандай сурооңуздарга жооп аласыздар. Нары жетелеп коюңчу. Мындан кийин бир улактын аты чыгат, достор. Ал атты дагы тааныштырабыз. Достор, атыбыз дагы чыкты. Буюрса улактын аты, достор. Така улакка чабылып жүргөн ишеничтүү ат ака. Ишеничтүү башкаласа ишеничтүү. Ушул айылдын эле атыбы? Өзүнүн аты. Өзүнүн колдо чоңойду. Жашынан ба? Жашынан кунанды алган. Ушу биринчи атым ушу. Атка кызыгып ушу атты алган биринчи. Анда бир баштан мүнөзүнү айтып бериң. Кайсыл жердин жылкысы негизи эле? Жашы, бою, улагы, үйүрү тууралуу. Бул комитеринде мен биринчи ат үчүн сүрүштүрүп деле жакшы неме кылган эмес экен, сураган эмес экен. Ушуну алып атканда айтканда атасы бир 200 миңге сатылган илгери деп ушу бир нерселерин айтып саткан. Мен кызыкпаган үчүн андай эле сурап аткам. Кунанды алгам. 2 жашында. Ооба. Азыр канча жаш болду? Азыр 3 асый болуп калды. 3 асый. 6 жаш. 4. Кудай кааласа. Жазга 7 болот. Ден соолугу, путу колу тазабы? Ден соолугу, путу колу баары таза. 2 жыл үйүрдө жүрүп келди бу ат. Үйүрү бар. Үйүрү бар, чыкалыкта жүрүп келди, 2 жыл үйүрдө жүрдү. Кулундары түштүбү анда? Кулундары түштү, кулундарын сатты, тайларын сатты. Жакшы. Мүнөзү колго, такага кандай? Колго жакшы, такага ошол жерде балдар такалашат. Ушу балдар минишет, ушулар улакка чаап ойношот, ушу атчы. Кол менен эле такалап коебу же асмага байлайбы? Колдо эле турат, 4 тең колдо турат. Мингенде гана ушинтип ойнобосо, жөн тургандай эшек окшоп эле турат. Кородо турган эшек окшоп эле турат. Аялым карайт бу атчы, мен кечке. Жакшы. Жокмун, ошо карайт. Ага, бою канча чыгат, тарттыңыз беле? Боюн тарткан эмесмин. Биринчи келгенде бир тарткан 1,55 болчу. Биринчи келгенде. Алганда тарткан 1,55 болчу. 1,50 үстү болчу. Азыр кандай 1,60 десек чыгабы? Чыгыш керек. Чыгат, чыгат ооба. Анда азыр мен атты жанынан тартып көргөзөйүн дагы. Маалыматты улайлы, достор. Эми улагы ишеничтүү ат дейт. Бул бола дейт. Аттын кабагы. Мойну көкүрөгү кенен күлүк экен, достор. Буту колу таза экен. Эч кандай шишик, тебеленген жери байкалбайт. Аркада деле шишик жок. Демек, жазга 4 асый болот экен. Жазга 4 асый. Улагы канчалык жарайт ака? Эми улагы ат ушу жанына жараша эле. Жанына жараша. Алын жетишинче ынтылат. Камчы ат жээлек шумала келипчи. Камчылабайбыз атты. Жакшы. Тизгин менен ушу жанын күчүн жетишинче, алын жетишинче ынтылат. Чоң торпо улактарга барып деле балдар ушу балдар менен салып ойношот. Эми көтөрүп чыгып кете турган палван деле чапкан жок. Ушу балдар чаап ойношот, ошол жерге барганда ынтылат. Алын жетишинчечи. Жакшы. Жанагындай жаман гамаш пели жок, а? Түз. Андай пели жок. Тиштебейт, теппейт, ушу аял киши карайт, үйдө эле турат ушу. Жакшы. Ака, бу баасыны канча коебуз бунун? Бунун баасын 280 миң сом. Кем болобу? Кем болот. Мынакей, достор. 280 миң. Улагы ишеничтүү ат экен. Алы жетишинче барат дейт.